YouTube социалдык тармагы дүйнө жүзүндө өтө популярдуу болгондуктан анын разработчиктери ага кызыктуу, пайдалуу, ыңгайлуу функцияларды байма-бай кошуп турушат. Бирок тилекке каршы көптөгөн адамдар ошол YouTube тиркемесин туура колдонгонду билишпейт, кээ бир функцияларын билишпейт, кээ бир артыкчылыктарын билишпейт. Ошондуктан бул видеодо биз YouTube'дун 5 артыкчылыктары же болбосо функциялары катылган сиз билбеген балким функциялар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе бул Билим Бокс каналы, видеобузду баштадык. Ал эми YouTube'дун биринчи фишкасы бул кооз комментарий. Бул видеонун астына кирип комментарий бөлүмүнөн карасаңар, биздин комментарий кооз болуп жазылып турат достор, башкалардан айырмаланып турат. Мына ошондой кооз комментарий жазыш үчүн эмне кылыш керек? Анда эмесе баштадык. Биринчиден, жирный шрифт менен жазгыңар келсе, комментарийдин башына жана аягына сөзсүз жылдызча койсок, биздин комментарий жирный шрифт менен семиз болуп, сочный болуп жазылат. Ал эми ылдыйкы чийик, тактап айтканда нижний подчеркивание коюп койсок, биздин комментарийибиз кыйгачтанып, сулууланып, фигурный болуп, курсив болуп жазылып калат достор. Ал эми аларды миксовать этип, аралаштырып, жылдызча дагы нижний подчеркивание да койгон болсок, биздин комментарий жирный да болуп, красивый да болуп, татынакай болуп, курсив болуп жазылып калат достор. Жана башка дагы чийик кылып жазып койсоңор болот. Мынакей экранда көрүп турасыңар. Ушундай кылып жазсаңыздар болот. Ал эми YouTube тиркемесинин экинчи фишкасы бул өйдө көздөй свайп достор. Свайп вверх тактап айтканда. Аны болсо видео көрүп жатканыңыздарда аны чоң экран кылгыңар келсе, бул жакта буруштагы кнопканы кыйналып баскылабай, видеону кармап туруп өйдө көздөй свайп кылып койсоңор, ал автоматтык түрдө чоң экран болуп ачылат достор. Жана ошондой эле чоң экранда оңой эле кол менен свайп кылып коюп, кыйналып кичинекей кнопканы кечке баскылабай, жоң гана свайп кылып коюп чоң экранда көрсөңүздөр болот. Ал эми кайра кичинекей экранга өтүңөр келсе, кайра свайп вниз кылып койсоңар, видеонун үстүнөн баштап ылдый көздөр мынакей мондай свайп кылсаңар, кайра видео кичинекей болуп YouTube страничкасы толук баракчасы ачылат достор. Бул болсо YouTube'дун экинчи фишкасы болду. Азыр текшерип көрүңүз. Андан кийин болсо достор, биз YouTube'дун үчүнчү фишкасына өттүк. Экинчи фишкасы сыяктуу бул дагы свайпка байланыштуу. Бул болсо свайп вниз. Ылдый көздөй свайп достор. Видеону көрүп жатканыбызда мынакей ушундай кезинде ылдый көздөй свайп кылып койсок, видео ылдый жагына автоматтык түрдө өтөт. Дагы биз YouTube'дан каалаган башка нерсени издеп таап, жана тиги видеону көрө берсек дагы улантып көрүп кете берсек дагы болот. Жаңы видео тапканыбызда бизге керектүү видеону, башка видеону бассак, кайра чоң экран болуп ачылат достор. Бул болсо YouTube'дун үчүнчү фишкасы болду. Андан ары улайбыз. Анда эмесе достор, бул YouTube'дун 4-нчү фишкасына келдик. Бул фишка болсо видеонун ылдамдыгы достор. Бул өтө пайдалуу фишка болуп эсептелет. Себеп дегенде силер өтө узун видеолорду көрүп жаткан болсоңор, кандайдыр бир туториалдарды, видео сабактарды көрүп жатсаңар, аяктагы сүйлөп жаткан, үйрөтүп жаткан адам өтө жай жана шашпай кечкеле быдылдамага окшоп сүйлөй берсе, аны түрдүрүп салсаңар болот видеону. Тезинен баттан сүйлөтүп салсаңар болот. Ал үчүн биз видеонун үстүндө мына бул жактан 3 точканы басабыз, дагы ылдый жактан видеонун ылдамдыгы деген жактан скорость воспроизведения дегенди басабыз достор. Мен тилим сынып калайын деди окшойт, бирок айтып бүттүм. Мынакей скорость воспроизведенияны басабыз, бул жактан обычная деп турат. 1.25ти же 1.5ды же 1.75ти же экесе ылдамдык менен түрдүрүп салсак болот видеону достор. Мынакей экесе ылдамдыкта түрдүрүп салсак, биздин видеобуз сүйлөп жаткандан видео батыраак болот, дагы узун видеолорду убактыңарды коротпой бат-баттан көрүп, үйрөнүп, керектүү жерин көрүп, бат-баттан информацияны кабыл алып алсаңар болот достор. Бул өтө ыңгайлуу. Анан кийин көрүп бүткөндөн кийин кайра скоростьты, видеонун ылдамдыгын обычный кылып койгонду унутпайсыз достор. Кайра киребиз, дагы мынакей обычный дегенди тандап коебуз. Ато ырларыңар дагы, кинодагы баары тең экесе ылдамдыкта болуп кетет. Бул болсо YouTube'дун 4-нчү фишкасы болду. Андан ары улайбыз. Ал эми YouTube'дун 5-нчи фишкасы достор. Бул фишка YouTube мобилдик тиркемесинде дагы жана ошондой эле YouTube сайтында дагы колдонсоңор болот. Бул фишка достор подписки деген бөлүм, мынакей ылдый жакта подписки деп турат. Муну бассак, биз кайсыл каналдарга, сиз кайсыл каналдарга катталган болсоңор, ошол каналдардын гана видеолору чыгат достор. Силерге кызыктуу гана видеолор чыгат. Себеп дегенде силерге ал каналдарга кызыккан үчүн подписка алгансыңар да, чынбы? Катталгансыңар. Ошондуктан силерге керектүү видеолор гана чыгат. Бүгүн кайсы каналдар видео киргизсе, ошол каналдардын мынакей видеолору чыгат. Мынакей за сегодня деп койсоңор, бүгүнкү күн киргизилген
видеолор чыгат. Силер катталган каналдардын ичинен кайсылар бүгүн видео киргизген болсо, ошол видеолор чыгат. Аларды байкап, подпискалардын ичинен көрсөңөр болот. Аягына чейин көрүлгөн эмес дейт. Недосмотрено дейт, мынакей көрүңөр ушинтип чыгып турат. Бул өтө ыңгайлуу жана өтө пайдалуу достор. Андыктан бул болсо YouTube'дун 5 фишкасы болду достор. Ушундай форматтагы видеолор силерге жаккан болсо жазгыла. WhatsApp, Telegram жана башка социалдык тармактар тиркемелер тууралуу сиз билбеген фишкаларды да чыгарып турмакчыбыз байма-бай. Бул болсо Билим Бокс каналы болду. Каналга сөзсүз жазылгыла. Бул видеого жанагындай дерский кооз комментарий жазгыла жана лайк баскыла. Анда эмесе, кийинки видеодон көрүшкөнчө.